Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma abad. Жалпыңыздарга assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Дайыма бири-бирибизге тынчтык каалап жашайлы. Исламдын баалуулугу ушул. Бири-бириңерге тынчтык каалап жашагыла. Бири-бириңерге жакшылык каалап жашагыла. Пайда жеткирип жашагыла. Бири-бириңерге дайыма берекенин дуасын берип жашагыла дейт. Канча жашасаңыз дагы өмүрүңүзгө, акылыңызга, ден соолугуңузга, илимиңизге, ырыскыңызга, бала чакаңызга Аллахым береке берсин деп жашайын. Ичи тардык кылып, көрө албастык кылып, бул караңгылык. Ичи тардык мекен? Караңгылык тасырлар. Bundan чыгыш керек. Пайгамбарыбыз ушундай караңгылыктардан чыгаруу үчүн дүйнөгө жиберилген. Надандыктын караңгылыгынан. Акылбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жаман, зулумат деп коет буну. Текеберликтин караңгылыгы, көрө албастыктын караңгылыгы, булар караңгылыктар. Жарыкка чыгарыш үчүн келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге улуу баалуулуктарды алып келген туугандар. İslam dini özü bağlılıktın atı da. İslam dini bari bağlılıktar. Bari. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge uşunday amallardı vergen paygambarız arqılı. Oşu amallardı kılsak baruz oңol olsun. Kim kança kılsa oşoğa jaraşa oңolot. Kançalık kurbançılık menen, ihlastuluk menen kılsa oşoğa jaraşa oңolot. Ошого жараша пайгамбарчылыктын илиминен, пайгамбарчылыктын нурунан, пайгамбарчылыктын берекесинин алат. Дайым айтабыз, бул пайгамбарчылыктын береке илими чоң дария. Сиз идишиңизди караңыз болду. Бирөө бир кружкасын алып барат, бирөө бир бетон желегин алып барат, бирөө бир литрин алып барат, бирөө чакасын алып барат. Да бирөө идиши чоң канчалык алып келесиз. Ошон үчүн бул дүйнөгө келгенден кийин биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Allah'ın tarafından alıp gelgen amanattan, oşol bağlılıktan gövrök alıp kalaylı da. Gövrök alıp kalaylı. Paygambarımız gövrök okşoşkongo, gövrök jakındaganга hareket kılaylı. Gün sayın, gün sayın. Çaştan tartıp tırmaka çeyin. Sırtkı dünya, içki dünya. 24 saat. Bardı uçurdu. Ulu zatın arkasından erşiyle. Ulu zatın aytkanın kılaylı. Nafsimiz her biribizde var. Her birimizde kaalolor var. Her birimizde kaalolor var. Hazret Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Vecedna'l hayr fil kurh." Biz jakşılıkты nafsibizge karşılıkta tapkanbız deydi. Nafsini kişine tartıp жүрсө, oşoda jakşılık tapkanbız deydi. Nafsini koyu bergende jakşılık tappayt adam. Nafsini kişine tartıp жүрüşübüz керек. Karmap. Barımızda nafsi var. Uşunun jolдорун Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem öğretken. Dana jayıma Allah'a jakşı gümende boluşubuz керек. Kişine sınoo gelip kalsa, işimiz жүрбөй kalsa, jaman gümende olboş керек. Bir nese kılıp berem, tiginte berem dep, oşul eң çoң kata. Bardığın Allah kılat, bardığı Allah'dan bolot. Allah'ın kalosuz bolgon emes, eç nerse bolboyt dagı. Müslümandın bekem işenimi gerek buğaç. Oşon için aytat. Qaysı nerseden bolboyt desen, oşon işenimi жүрөгүңдөн çıgat, oşoga baş iyu жүрөгүңдөн çıgat. Жер асман Allah'nыкы, budan eç nerse bolboyt. Allah'ın kalосу менен, бирөөнүн kalосу менен жамгыр жаап атат дейсизби? Же бирөөнүн kalосу менен караңгылык келдиби? Же бирөөнүн kalосу менен будай чыгабы? Жок туган. Allah'ın kalосу менен, Allah каалаган болот. Жараткан Алла subhanahu wa ta'ala бул аламдын кожоюну жоктан бар кылып жүргүзүп аткан өзү. Мына ушул ла илаха иллаллах. Алладан башка жаратуучу жок, Алладан башка кылуучу жок. Жүргүзүүчү жок, башкаруучу жок, чечүүчү жок. Өзү бардыгын кылат. Калоосу менен кылат, кудурети менен кылат. Allah subhanahu wa ta'ala.
Ошон үчүн иншалла биз мындай түшүнөйлү. Бул ааламдын системасын түшүнөйлү, билейли. Буну ким кармап турат, ким башкарып турат билели. Ошонун ичинде мен кичинекей бир махлукмун. Жок элем, бар кылды. Эч нерсем жок эле, бардык нерсени берди. Алла субхана ва таала хадиси кудусийде айтат. Сенде эч нерсең жок эле го. Жоктон бердим го бардык нерсени. Баарыңар жылаңачыңар, кийим кийгиздим дейт. Баарыңар ач калыңар, барын курсаңар тойгоздум дейт. Силер менден кийим сурала, кийим кийгизем. Ач калсаңар, тамак суралап, тамак берем. Бардыңар күнөөкөрсүңөр, түндөсү да, күндүзү да күнөө кыласыңар. Кечирим сурап койгула, бардыгын кечирип коем дейт. Кечирим сурап жашагыла дейт. Алладан истигфар менен, тооба менен коркуп жашайлы. Жакшы күмөндө болойлу. Не болойлу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге дуа үйрөткөн. Силер Алладан жакшы күмөн сураганды, күмөн кылганды сурагыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасынын бири ушундай эле. Аллахумма инни ас'алука. Аллахумма инни ас'алука тауфиq لمحابك العمل والتوكل بصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын улуу дуаларынан бири ушул. Я Аллах, ушул амал кылганга, сенин мухаббатыңа, сени жакшы көрүп амал кылганга тауфиq сураймын. Саңа чын таваккул кылганды сураймын. Жана саңа жакшы күмөн кылганды сурайм дейт. Аллага жакшы күмөндө болойлу. Аллага жаман күмөн кылуу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Эң чоң азапка душар боло тургандардын бири. Хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Мен бендеме, бендеме. Кандай мен тууралуу күмөн кылса ошондой мамиле кылам" дейт. Ошон үчүн Алла субхана ва таала иншаалла жакшы күмөндө болуш керек. Алла кечиримдүү, Алла хидаят берет, Алла жардам берет, Алла рызкы берет, Алла колдойт, Алла сактайт, Алла бейишке киргизет, Алла даражаны көтөрөт, Алла перзент берет, Алла шифа берет. Жакшы күмөндө болуш. Алла ахиретимди оңдойт, Алла кабырымды оңдойт, Алла мага жеңил кылат жан чыгууду. Иман менен жашаганга Алла Тааланын тарабынан колдоо келет. Жакшы күмөн болот. Алла тууралуу жакшы күмөндө, адамдар тууралуу жакшы күмөндө болойлу. Ата энеңиз, аял, бала чакаңыз жакшы күмөндө, мусулмандарга жакшы күмөндө. Жаман күмөн сүрөбөш керек. Жаман күмөн бул чатак нерсе. Жаман күмөндөн кийин пайда болот бардык нерселер. Аркасынан айып тиздеген жаман күмөндөн кийин пайда болот. Жаман күмөндөн кийин ушак башталат. Жаман күмөндөн кийин ушактын артынан жала башталат. Жаман күмөндөн кийин жүрөктөрдө жиркенич пайда болот. Жаман күмөндөн кийин бөлүнүп жарылуу болот. Жаман күмөндөн кийин ортодогу ынтымагыбыз талкаланат. Жаман күмөндөн кийин. Ушунун бардык бисмилля башаты шайтан жаман күмөнгө салып коет да. Жаман күмөн, жөн эле күмөн. Сен күмөн кылып да жаман күмөн кылып атасың. Анын жазып аткан периштеси деле билбейт ошонучу. Сен биякта билип алгансың да. Анын периштеси билбегенде сен билип алган. Периште жазбаганды сен биякта билип атасың да. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Эмне мындай? Режиссерсыңбы, эмнесиң сен мындай? Курап атасың да ойлоп чыгарып, ушундай болсо керек деп мындай жазып, керек ушундай депчи. Жакшы эле адамды дозокту кылып атасың. Жок, кыямат күнү Алла Таала жаман күмөн сүрөгөнгө сурак алат. Сен жаман күмөн сүрөдүң эле, ошо жазылды, периштелер жазып койгон, жаман күмөн сүрөгөн. Эми ушуга жооп бер дейт. Жаман күмөн сүрөгөнгө жооп бер дейт. Буга далил да алып кел дейт. Сен жаман күмөн сүрөдүң, далил да алып кел. Карагыла. Биз жаман күмөндө бул этият үчүн болот да. Анан жерде буюңду алып кирип койсоңор, уурдап кетет деген күмөнүбүз бар да. Бул этият үчүн. Не үчүн экени? Бул этият үчүн да. Этият үчүн биз айтып коебуз да. Эшти жаап койгула, ууруп кирип кетпесин деп. Күмөнүбүз да эми.
Жаман күмөн бул этияттык үчүн эле айтылынат. Эшти жаап жаткыла. Уру кирип жоксо мас кирип жа бир нерселерди алып кетпесин. Тиги буюмду киргизип койгула деген. Этияттык үчүн мындай күмөн кетет да. Атак бирөөнүн жөндөн жөн эмес. Шарият катуу тоскон буга. Пайгамбарыбыз айткан: "Дунну бил муъминина хайра". Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Анық, ачык, далил менен, күбөлөр менен болмоюнча таптакыр жаман күмөн кылганга биздин акыбыз жок. Ошончалыгы чыдап күйүп атсаңыз, Аллага тапшырып коюң болду. Далилиңиз жок болгондо эмне кыласың кыйналбай? Ал уурдаганын көрдүңүзбү? Зына кылганын көрдүңүзбү? Кумар ойногонун көрдүңүзбү? Намаз окубай койгонун көрдүңүзбү? Мисалы, канча эле нерсе болбосун. Жөндөн жөн эле күмөнсүрөгөн бул шариятта биздечи икрар деп коет. Моюнга алуу деген сөз. Мен мынаны бирөөсүн мынаны алып алганмын, ооба. Мына ушу менен шариаттын өкүмү түшөт. Моюнга алса. Так, экинчиси моюнга албай эле турат. Бирок эки күбө айтып атат. Сен уурулук кылдың го. Бул не моюнга алган кызыктырбайт бизге. Мына эки күбө айтып атабы? Булар айтып атат. Биз ушул көзүбүз менен көрдүк, Алланын алдында күбөлүк беребиз. Мында жалган күбөлүк берген өтө чоң күнөө. Имандан ажырап калышына коркунучу бар. Жалган күбөлүк бербеш керек. Ким жалган күбөлүк берсе, анын жүрөгү күнөөкөр дейт. Жүрөгү болгондон кийин бардыгы күнөөкөр. Эң чоң күнөө. Шахадаты зур деп коет буну. Жалган күбөлүккө өтө чоң күнөө бул. Ошон үчүн бирөөгө айта турган болсо, бул чын күнөөгө, күбөгө өтсүн да. Ошондо алынат. Макулбу? Эгерде чын күбөсү жок болсо, анан буга айтып атасың, бир экөө талашып кете турган болсо, мойнуна алган жок, күбөлөр жок. Анда эмне дейт бул шарият? Ант ичип койчу андай. Мойнуна албаса, икрар. Бул эки күбөң жок болсо байына. Анда үчүнчү кезек бар бизде, ант деген бар. Улуу ушу сени жараткан, сага күн сайын жашоо бераткан, эртең акыр Алланын алдына барасың. Ошонун атын айтып туруп ант ич дейт да. Ушуну мен кылган эмесмин, же ушуну мен кылдым депчи. Ант ичет, бүттү. Эми нар жак бар жагын жиштир, болду. Бул жем калган ахиретте калды. Ички дүйнөсүнөн нар жак бер жагын эме ала албайсың. Ушу менен мисалы бүтүр. Ошон үчүн алхамдулилла, үй бүлөгө жаман күмөн сүрөп жүрсөңчү, ошо менен оорусаңчы, аялың менен деле көпкө чейин жашай албай каласың. Sen ayalına жаман күмөнүң болсо, жашай албайсың да азыр. Туура түшүнүш керек мунучу. Туура түшүнүш керек. Жаман күмөн сүрөгөн бул оору. Бул оору. Жакшы күмөн да бул. Жакшы күмөн. Этияттыктын жолу ал өзүнчө. Таптакыр эле таштап кой деп аткан жери жок, көзөмөлсүз. Бар көзөмөлдүү, колдон келген бардык нерселерди өзүнүн ордуна. Ittahimu anfusakum, өзүңөрдү жемелегиле. Жаман күмөнгө өзүңдү танда дейт. Жаман күмөн кылганга өзүңдү тандап, башкаларды жакшы күмөнгө танда дейт. Мына биздин маданият. Мына биздин баалуулуктар туган. Ошон үчүн иншалла Аллага жакшы күмөндө болойлу. Алла Тааланын бенделерине, махлуктарына жакшы күмөндө болойлу. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга туура жолду көрсөтүп, бекем кылсын. Алла Тааладан ошо өзүнө жакшы күмөндү иншалла үйрөнөйлү. Аны дуа кылайлы, Алладан сурайлы, я Алла, Аллахумма ас'алук хусна зан бик. Я Алла, мен сен тууралуу жакшы күмөн кылганды сураймын деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аял кош бойлуу мезгилинде кыргыздын ырымдарын кылуу шариятта болобу же болбойбу? Мисалы, одеялга салып, оң сол деп терметүү жана башка. Бул эмне үчүн кылат? Бул эмне дегени бул? Одеялга салып, оң жолго солго терметүү. Оодарып чыгарып берем. Тренировка кылдыртыппы? Алла туура түшсүн деген окшойт да. Мен тренировка кылдыртса болот анан. Ушундай кылса да бир экоону төрөй турган, же болбосо андай кылбай койсо да башкача боло турган. Кээде мисалы врачтар эми айтат, мисалы бала
туура эмес жатып калыптыр. Вот ошон үчүн кыймылдасын же мындай кылсын деген эмелери бар да. Андай болсо аны алардын сөзүн угуш керек. Себеп деген алар күн сайын ошо менен тажрыйбадан пайдаланып дегенде, Сизге курмат иштетейин дегенбиз, сабактан кийин мүмкүн болсо буюрса. Так, эркек качан үйлөнгөнгө даяр болот? Мисалы, жашы, финансы, жан дүйнөсү. Мен бир кызды жакшы көрүп калдым дейт. Машалла. Эми бизде шариятта балагаттан толгондон кийин финансы жок боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин кудурети жетсе, ошол үйлөнсүн деген. Бага ала турган болсо да. Бага ала турган болсо, бага албаса зулумдук кылбасын деген. Бага албасаң, бага ала албайсыңбы, анда зулумдук кылба. Бизде махрдын эң азы 10 дирхам, 2000 сом. Андан төмөн боло турган болсо болбой калат. Кээ бир адамдар жөндөн жөн эле бир ушундай азгыр васвасага кабылып калганда, мен кийин бага албаймынбы деп. Кичине эле, алхамдулилля, өзүң кандай нерсе жесең, ошондой милдеттүүсүн. Орточо, бай, кембагалдай эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын да деле, доорунда деле, сахабалар да деле. Андай эле баштан алтын куя турган нерселер, чачылгандар, андай жок эле. Жөнөкөй. Алхамдулилля. Рызкысы бар. Бул жашы, финансы боюнча мына ушундай. А жан дүйнөсү албетте таквалыкка, үйлөнөрдөн мурда үйлөнүүнүн илимин алуу фарзбы. Эртеге биз өзүбүзгө да жамандык кылып, ахиретибизди бузуп, бирөөнүн кызына да зулумдук кылып койбойлу. Бунун илимин билишибиз керек. Кайсынысы фарыз, кайсынысы важип, кайсынысы сүннөт, менин мойнумда. Кандай милдеттер бар? Жана кандай менин укуктарым бар? Аялдын мойнунда кандай милдеттер бар, кандай укугу бар? Бактылуу жашап кетүү үчүн кайсы нерселерди кылыш керек, кайсы нерселерди кылбаш керек. Бунун илимин билбесек болбойт. Гусул маселесин, макулбу? Эми ортодогу алхамдулилля биздин динибиз эч бир нерсени текке таштап койгон эмес да, бардыгын жол жобосун айтып кеткен. Бардыгын жол жобосун айтып кеткен. Түндөсү, күндүзү жада калса, субханаллах, кошулуу адебин да айтып кеткен. Эч нерсени калтырган эмес. Дуаларын айтып кеткен. Чогуу жашап, турмуштагы кимге махрам, кимге намахрам, боюнда болгондон кийин, балалуу болгондон кийин, кеде кыжалат, кеде оору, кеде айлык күн оорулуу күндөр болуп калгандан кийин, хайз, нифас маселелерин шарият эч нерсени таштаган эмес. Тазалык жагынан, ынтымак жагынан, мухаббат жагынан, бардык жагынан айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң биринчи көңүлүн көтөргөн хадишенебиз болгон. Эң биринчи көңүлүн көтөргөн. Демек, эркектин адам баласы болгондон кийин дайыма эле эме боло бербейт да, ылдыйодо болот. Вот ошондо мында кичине кыжалат болуп келип калат. Бир жерден акча азыраак табылып калат, айлык азыраак болуп калат, кеде ооруп калат, кеде да бир жактан коркутуулар, ар кандайлар болот. Ошол учурда буга дем бере турган мына жар керек. Көңүлүн көтөрө турган, чогуу кайгысын бөлүшө турган, ал келип ичинен сырын айта турган, сырдаша турган, өзүнүн арыз муунун жүрөгүнөн чыгара турган, нээсинен чыгара турган, сөздү уга турган бирөө керек да. Ал болсо алхамдулилля. Так, жалкоолук бул сыпатпы дейт. Сыпат бул бир жаман сыпат да. Сыфаты мадмума деп коет. Жалкоолук бул сыпат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалкоолуктан пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали. Жалкоолуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген. Эмне кайсы нерседен пана тилесе, я Алла сакта десе, билип кой, ал жаман. Ал бизге зыян. Дүйнөдө да, ахиретте дагы жаман нерсени пайгамбар сөз ошондон пана тилеген. Демек, жалкоолук биз Алла Тааладан да дуа кылышыбыз керек экен, я Алла, жалкоолуктан сакта деп. Адам жалкоо болгондо көптөгөн жакшылыктан кур калат да. Кичине эле жалкоолук менен өтүп кете бер. Устаз, аят жана хадистерде ушул убакытта зикир кылганыңар жакшы болот деген жерлер көп экен. Эң жакшы убакытты айтып коюңузчу дейт. Бардык эле убакыт Алла субханаху ва таала кабыл кылат. Бирок аалымдар айтышат, күндүзү таң аткандан күн батканга чейин
ушул убакыттын эң зикирге, Куранга, дуага абзал убактысы күн чыкканга чейинки убакыт. Күн кайсы? Таң аткандан күн чыкканга чейинки убакыт ушул эң берекелүү убакыт, эң абзал убакыт ушул зикирге да. Кечкиси отурган болсо машаалла тахажжуд намазда машаалла ал убакта Алла субхана ва тааlanın өзгөчө рахматы жай турган, өзгөчө фазлы карам жай турган учур. Хадистерде мүлк жана вакыя сүрөлөр жөнүндө окулушу тууралуу фазилеттер бар экен. Түн качан болот? Куптандан кийинби, же шамдан кийинби, же күн баткандан кийин лейл, түн башталат. Күн батты, түн башталат. Бирок кечки зикирлерди асырдан кийин кылсаңыз болот. Кечки зикирлерди асырдан кийин уже баштап кыла берсеңиз болот. Түндүн өзү, мисалы ороза кармагандай, иле лейл, то есть түнү күн батканга чейин. Күн батты, бул уже түн башталды. Сиз ушул жерден тартып эле Табаракты окуй берсеңиз болот. Вакыяны окуй берсеңиз болот. Алиф лам сажданы окуй берсеңиз болот. Мусаббахаттарды окуй берсеңиз болот. Шохрух Жахангир уулу дуайы шипа дейт. Операцияда болгон экен, Жусуп Байке уулу операцияда. Алла таалам шипа берсин. Барды корул Аллахумма шфихим шифаан камилан ажилан мустамирран. Урматтуу жамаат, Билал таксырдын 4 бир тууганы каза болгон. Байкеси, иниси, карындашы, күйөө баласы каза болгон бата дуа кылып коюңуздар. Балдары тоголок жетим калды. Зекет жардам бериңиздер. Билал таксы жардам чогултуп атыптыр, берсин. Алла разы болсун. Жантекбек дарегин неме кылып Алла субханаху ва таала өткөндөрдү рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Ал эми калгандарына сабырдуулук, кайраттуулук, имандуулук берсин. Менин суроом, атамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 8-9 ай болуп калды. Апамдын өткөнүнө 2 ай болду. Мен жалгыз баламын. Эми мен муфтияттын фатвасына таянып, апамдын 40-ын өткөрбөймүн десем, апамдын бир туугандары өткөрбөсөң анда үйдү бошотуп кой деп атышат. Үй апамдын бир тууган эжесине катталган экен. Эми мен дамыла кандай кылсам болот? Үйдү апам өз акчама алганмын деп айтып эле калчы. Бирок канчасын эжем кошкон экен? Билбейм. Ошондо кандайдыр бир себептер менен эжеме катталып калган экен. Дамылла кеңешиңизге муктажмын. Кандай кылсам болот? Аллаху акбар. Биринчиден ата-энеңизди Алла таалам рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Мына бул жакта калдыңыз, эми өтпөгөн инсан жок, баарыбыз эле кетебиз. Пайгамбарлар дүйнө менен коштошкон, пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам дүйнө менен коштошкон, баары эле кетет. Албетте ата-энени орду толгус да. Орду жок бул дүйнөдө. Эми эмне кыласыз? Көбүрөөк дуа кылыңыз, намаздан кийин дуа кылыңыз. Өзгөчө. Эми эмне эжеңиз менен жакшынакай келишип сүйлөшүп, ал эжеси да эгерде канча акча кошкон болсо, ошо акчасын чыгарып бериш керек болот. Ата-энеден калган бул шарият боюнча дагы мурас бөлүнөт. Мураска эжелери албайт таксырлар. Мисалы кара, ушуну бир билип коюңуз, бир туугандар албайт ушуну. Көп мындай кандай десем билбейт да. Өлүкпү? Өлүктүн балдары дагы бар. Ошо өлүктүн бир туугандары дагы бар. Мейли өлүк эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Балдары болгон учурда бир туугандары кол сала албайт. Шарият аларга бир сом бербейт. Чүктүү туугандар. Балдары жок болуп калгандан кийин кезек келет. Кандай гана өлүк болбосун, күйөөсү болсо күйөөсү алат. Өлүк эгерде эркек болсо, аял болсо аял алат. Бири болсо бирөө, эки болсо экөө алат. Үчөө болсо үчөө алат. Өлүктүн ата-энеси болсо булар алат, өлүктүн балдары алат. Булар любой ситуацияда ала тургандар ушулар. Балдары жок болуп калса, андан кийин кезек ана бир туугандарына да. Эми бул жерден жакшынакай тигин экинчиден мына муфтияттын фатвасына баш ийиш керек. Муфтияттын фатвасы бул шариаттын фатвасы. Ушуга кошумча президентибиз дагы ажообуз, жеңилдикке кылып берди гана. Алхамдулилла, мына канча дегенде шариятыбызда таксырлар ушунтип адамдар кыйнамай жок. Ушунчалык эле жакшылык сооп ишти кыла турган болсоңуз, биринчиден карыз алып кылсаңыз болбойт таксыр. Өзгөчө кредит алып аш берем деген токтотуш керек буларды. Сооп албайсың, ачык айтайын. Сооп болуп жок сага. Өзүңдү өзүң алдабаа да.
Мына муфтият алымдар кеңеши алымдар бар. Булар айтып атат аны. Өзүнүн карызга батып, намыз үчүн эле. Кээде ошо элдерде тегерегинде да ушинтип айтып берет да. Сен анда мынаны айтпайсың да. Эгерде 40 күн өткөрбөй турган болсоң үйдөн чыгып кет. Ушу болду, ушу да болду. Алда канча деле мисалы динге келгенби, келбегенби белгисиз. Бирок ошо муфтияттын фатвасы чыкты, болду да эми ал. 3 күндөн кийин мейли экен мүмкүнчүлүк болсо өткөзүп кой. Bundan başka dua, zikir, Kur'an, su çıkarıp kolundan gelişince şeriat taksır. Ушундайда бүткүл адамга бардык абалда амал кылганга ыңгайлуу да. Бир эки кишини же бир эки улутту же бир доорду карап туруп эле шариятыбызды Алла Таала берген эмес. Бир шариятыбыз алхамдулилля бардыгына жооп бар, бардыгына мүмкүнчүлүк бар. Биз бирөө-бирөөгө баягы намысына кол салбайлы, ардантып, анан кээде ушундай да, көбүнчө бизде Кыргызда намыздуу болобуз да. Ушундай айта бергенден токтоганан көрөк мен эптеп барам, кутулам мен бары. Таштырмасам да кутулам деп карыз алат дагы. Ушулардын оозу жабылсынчы деп анан берет. Ушу арам ошолорго. Жеген конкретный арам. Жүрөгүнөн берген жок ушулчу. Жүрөгүнөн бербей, аргасыздан арнамыз үчүн ушу жасады да. Жүрөгүнөн берген жок. Ушулардын оозу эле жабылсынчы депчи. Бул адал болбойт, ошону жеген адамга адал болбойт, билип коюң. Сиз ушундай кылып туруп жей турган болсоңуз, бирөөгө азыркындай кылып, деп тийишип, аны тупикке такап, ушундай кылып аргасыз алып келип туруп ошону жегениңизчи, кантип өтөт тамагыңыздан? Тамак качан жакшы адал? Ал чын жүрөктөн берсе. Чын жүрөктөн берсе. Хадистерде айтып жүрөбүз го, пайгамбарыбыз айткан: "Ла яхиллу малу имриин муслимин илля би тиби нафси минху." Мусулман адамдын малы сизге адал эмес де чын жүрөктөн бермейинче. Бу жерде кандай болуп атат? Ушул жерде чын жүрөктөн эмес. Ичинде жүрөгү бар го. Ушулардын оозу тыйылсын деп берип атат. Мени кыйнай берди булар. Ортого салып тияк бияк андай мындай да. Бундайлар толтура биздин айылдарда. Чөч мындай кылбайлы туугандар. Мына алхамдулилля мүмкүнчүлүгү бар, кыз мүмкүнчүлүгү жок, шарият милдеттендирбейт. Эмне үчүн шарият милдеттендирбегенди, сиз аны милдеттендиртесиз. Кандай акыңыз бар? Кандай акыңыз бар сизге? Мен эми сиз мурда эгерде алардын курсагын тойгозгон болсоңуз, ошону мен жейм деп атасыз да. Тойгозгон болсо Алла үчүн тойгоздуңуз да. Ошон үчүн ушуну биз үйрөнөйлү. Бирөөгө берсекчи, ал дагы мага берсин деген жок. Сиз берсеңиз, бирөөгө жакшылык кылсаңыз, андан жакшылык күтпөңүз. Жакшылык кылдыңызбы? Алла үчүн кылдыңыз, унутуп коюң. Мен сага бердим го, курсаң тойгоздум, сен дагы бербейсиң мага. Бул болбойт бизде. Бизде мындай болбойт. Бир суроом бар. Телеграмдан суроо жооп передачаңызды уктук эле. Ошондо адам молдого окутпай өзүнө рукуя окуп дем салса болот дедиңиз. Ошо рукуяда ар түрдүү сүрөлөрдү окулабы? Кайсы сүрөлөрдөн канчанчы аяттар окулат? Эң жакшы дем сиз өзүңүзгө салыңыз. Өзүңүз күйгөндөй, өзүңүзгө таасир эткендей, өзүңүздүн денеңизден чыккан амалдай баалуу андай жок таксыр. Аны кээде машалла биз деле башкаларга дем салдыртабыз. Бир Фатиханы 7 жолу окуп коюңузчу, Ихлас Фалакты окуп коюңузчу деп. Бирок бул негиз эмес. Основа негиз сиз өзүңүзгө. Эртең менен пайгамбарыбыздын дуаларын, кечинде пайгамбарыбыздын дуаларын, жана рукуя, көз тийбегендердин тияк бияктардан. Азыр мен кайсы сүрөн? Негизги сиз мынакей Фатиханы, Бакара сүрөсүн билсеңиз өтө жакшы. Андан кийин Чар Кул, Аятал Курсини, Ясинди ушуларды дайыма окуп жүрүңүз. Дайыма окуп жүрүңүз, иншалла Кудай кааласа. Алла Таалам өтө көп көзгө көрүнмөгөн дагы, көрүнгөн дагы кичинекей чоң душмандардын баарынан сактайт Алла Таала. Менин суроом төмөнгүчө, мен роддомдо иштейм. Кече бир чоң эжем ар бир аялды төрөткөндөн кийин намазды гусул алып намаз окуш керек деди. Мен эмнеге десем, кан кармаганына, канды көргөнүнө деп айтты. Аялды ауратын көргөнүң үчүн деди. Мен ойлонуп калдым. Гусулдун парыздарында андайды окуган эмес элем. Деп акушерство боюнча диндеги милдеттерди кайсы китептен окусам болот? Кененирээк маалымат берип коюң суранам.
Бул милдеттүү эмес гусул кылганга. Эми тазалык үчүн истихбаб деп коет. Мустахаб гусул кылып алса. Гусул кылып алса мустахаб. Бизде кандай? Гусул качан важип болуп калат? Тугандар, гусул түшүркөгөндө, же болбосо аялына жакындаганда, мына ошолорго важип болуп калат. Калган учурларда, мисалы, көп учурларда жөн эле мустахаб. Жумасына бир жолу гусул алуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жумасына бир жолу жуун кыла деп. Кээ бирлер сүннөткө өкүм берет, кээ бирлер важипка, бирок мустахаб бул. Так, өлүк жуудуңуз. Өлүк жуудуңуз. Эркек эркекти жуйт, аял аялды жуйт. Макулбу? Эркек аялды, аял эркектин өлүгүн жуубайт. Эркек эркекти жуйт, аял аялды жуйт. Уяттуу жерлерин жашырып жакшынакай кылып, ал жерге жаап коюп жуйт. Киндиктен тизеге чейин ушуна чүпүрөктү жаап коет. Макулбу? Ушу жуугандан кийин гусул алып алсын дейт. Ушу жуугандар. Эркекпи, аялбы гусул алып алсын дейт да. Ошондой эле мына жердеги азыркы айтып аткандагы каяна кетти. Мына жердеги өз үчүн мустахаб катары жуунуп алса болот. Макулбу? Анан кийин берки немелер ал акушерство боюнча тияк бияк немелерди. Эми бул зарурат, ошол учурда себеп аны төрөт, ал тамаша эмес, адамдын өлүм менен жашоосунун ортосу, бу дүйнө менен ахиреттин ортосу. Ошон үчүн иншалла этияттап, бисмилланы айтып, баарыгын жакшынакай кылып туруп иншалла төрөтүп, анан айыптары жана башка болуп калса, башкаларга айтпаш керек. Ушул мисалы бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Тигинин бул жери мындай экен, тиги жери мындай экен деп айтканга уят, запрет. Жада калса бизде өлгөн кишинин дагы айыптарын сыртка айтканга уруксат бербейт. Тыюу салынат. Эгер айып көнүп калса, сиз бирөөгө дагы айтпаңыз. Сиз жууганга кирдиңизби? Кээде өңү башы башкача болуп калат, карайып кеткен болуп калат, көгөрүп кеткен болуп калат, кыйшыйып калган болуп калат. Ар кандай болуп калат да. Бу кандай болду экен эми тиягы деп туруп. Ошону сыртка айтканга болбойт. Кандай тирүүнүн айыптарын жашырууга милдеттүүбүз, өлүктөрдүн айыбын дагы жашырууга милдеттүүбүз. Тирүүлөрдүн жакшыларын айтканга кандай милдеттүүбүз, өлүктөрдүн жакшыларын айтканга милдеттүүбүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Удкуру махасина маутакум." Силер өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла, жакшы нерселерин айткыла. Канча кемчилдиги, катасы болсо, аны айтпай эле коюң. Болду, бүттү. Ал айтпасаңыздар Алла билет. Не кыласың аны күнөөнү? Ал өлүп кетти, ал тиякта жатат. Дагы эле токтобой эле биякта. Аллаху акбар. Ал болбойт таксыр. Ассаламу алейкум. Даватчылар бир айылга келгенде, мисалы, мастурат жамаат, ошол айылдан кеткенге чейин кабырдагы азап, суроолор токтоп турат дегендин канчалык чындыгы бар? Же хадис барбы? Алла үчүн дават боюнча кененирээк айтып берсеңиз, Алла разы болсун. Жок, бундайлар жок таксырлар. Мындай курама, чыгарма, бундайлардын баарын токтотуш керек. Бундайлар ал жерде азап токтоп калат экен, тигиндей болуп калат экен деп. Вообще жалпысынан мындайлар бар. Бир мусулман, бир жамаат кийинки мусулманды Алла үчүн зиярат кылса, келе жаткан азап дагы тартылып кетет дегенчи. Мусулмандар бири-бирин өзүнүн дини, ахирети Алла үчүн зиярат кылганды үйрөнсүн деген. Бирок мына жерге кире турган болсок, мүмкүн мына ушул даватчылар кайерге бир жерге бара турган болсо, алар саясатка барган жок, дүйнө акча тапканга барган жок. Калыс ахирет үчүн барышты, Алла үчүн динге чакырганга барышты. Бул жерден Алла Тааланын ошол жерге кираткан азабы көтөрүлөт деген риваяттерде келет. Ошол жактан Алла сабын. Себептен бул зиярат деле кете берет ушугачы. Бул Алла субхана мусулмандын башында башы бириккени, мусулмандын оңолгонуна, мусулмандын ыймандуу жашоо сүргөнүнө ошого ким салым кошо турган болсо, алхамдулилля, Алла субхана ва тааlanын наразычылыгы ыраазычылыкка айланат деген сөз. Азабы рахматына айланат деген сөз да. Ал жерде мисалы кабыр азабы токтоп калат, анан мына суроолор болуп токтоп калат. Мындай жок таксыр. Мен 23 жаштамын. Ата-энем бар үйдө баарыбыз алган кредит бар. 50 000 сом. Ошону үйдөгүлөргө таштап коюп 40 күнгө даватка чыгып кетсем болобу? Өзү караңыздар, карыз алуу маселеси бар го. Бул шариятыбыздагы бар нерсе.
пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы карыз алган. Бирок шарттары бар да. Карызды азыркындай той өткөрүү үчүн албаң. Эч качан албаң. Той өткөрүү үчүн карыз алган тыюу. Аш өткөрүү үчүн карыз алган тыюу. Болбойт. Карызды эмне үчүн алат? Адам ошо карызсыз азыр жашоо кыйыныраак болуп атат буга. Ошого алса гана болот. Анда дагы ниетти тууралап, биринчи кезекте эртерээк карыздан кутулганга аракет кылыш керек. Канча болсо да. Алымдарыбыз көп айтат буга. Карыз алган киши ал ар кандай буюм, кийим, тияк, бияктарды эме кыла бербесин, анан көрөк ошолордун баардыгын акырын төлөсүн. Садака падаканда азайтып эмес, токтотуп эле карызга берсин. Баардыгынчы. Көзгө сурма чыгарса болобу? Жип менен шариятка туура келеби дейт. Бул түшүнбөдүм ушун сөз эмне деген. Көзгө сурма чыгарса болобу? Жип менен, билем. Көзгө сурма тартуу бар, а? Сурма деген о эки кошкаттан. Татуаж сыяктуу. Не бана дейт? Татуаж сыяктуу. Жо. Бизде сурма бар да, мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурма колдонот эле. Бул сурманын пайдасы бар. Көздүн көргөнүнө, алхамдулилlah, сүннөттө, бирок жатаарда. Аялдар мейли кара сурма күйөөсү үчүн тарта берсин. Бир эркектерде ак сурма болот. Эркектерде ак. Акылуу? Өзүнчө. Жобосо исмут деген сурма бар. Мындай күрөңүрөөк кыздар. Бирок ошо кечинде бул жагы оң көзгө 3, сол көзгө 3, аз саарлап турганда жакшынакай кылып жууп коюш керек. Бунун пай. Я. Жип менен дегениби? Жок. Жок. Биздин имам шам намазынын парызынан кийин Аллахума антас салам дуанан башка дуаны окуш макру деди. Ошол жөнүндө маалымат берип коесузбу? Мен шамдын парыз менен сүннөттүн ортосунда көп дуа окуп жүрөт элем. Туура эмес болуп калабы? Менин дуаларымды окуганым деп. Жол Аллахума антас салам деп будан башкасы макру деген туура эмес. Бизде Ханафи мазхабта фақих уламалар айтышкан, кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт боло турган болсо, фарыз намаздан кийин көпкө дуага отуруш жакшы эмес деген. Түшүнүктүбү? Кыскараак дуа кылсын дагы, туруп сүннөттү окуп бүтүп, андан кийин саат дуа кыла берсин. Себеп бизде мындай тургандар. Кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт келсечи, ошол сүннөт тиги фарызга жармашат да, ошо чогулуп бир намаз болуп эсептелинет. Ошон үчүн намазды бүтүрүп алгандан кийин, намаз бүткөндөн кийин эми дуа кыла бер. Караңыз, акылга салганда мындай эле карасаңыз, фарыз, сүннөт, мустахаб, дуаңыз мустахаб. Түшүнүктүбү? Азыр сүннөт иш бүтө элек, биринчи сүннөт аткарып кое бербейсизби тагсыр? Андан кийин мустахабка өтө бересиз да. Ошон үчүн биздин машаалла фукахалар айткан кыскараак дуа кылсын. Бирок Аллахума антас салам калганы макру, жок, мындай фатва чыгарбасын. Мындай болот. Аллахума антас салам ва минкас салам, табаракта я дал джалали ва икрам. Барын толугу мен айтып, астагфируллах. Аллахума а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусна ибадатик. Да бир эки дуаны кошкосун иштек эмес. Бирок баягы 5 мүнөт, дуа 10 мүнөт кылып, кээ бир жерде мындай деп да келет да. Эгерде фарыз менен сүннөттүн ортосундагы дуага көбүрөөк убакыт берип ажыратып койсоңуз, сүннөт бойдан калбай калат, нафилдей болуп калат деген. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн буга көп мындай кош көңүл кылып коюшкан жерлери болуп калат да. Фарыздан кийин дуа кабыл болот дегенди, машалла, асырдан кийин кыла бериңиз, багымдаттан кийин кыла бериңиз. Пешим, шам, куптандан кийин бар, сүннөттөрдү окуп деле кыла бериңиз. Аны бирөө кишине мындай көбүрөөк кылганга, ана мына деп андайдын кереги жок аларда. Аларды мисалы урушуп талашыпчы, бирок ушуну билип коюңуз, хилафи аула деп келет. Хилафи аула макру танзихиге айтылат. Ошон үчүн бизде фикте, алхамдулилlah, кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт келе турган болсо, дуаны кичине кыскараак жами нускан кылып коюп, туруп, сүннөт окуп анан дуа кыла бересиз.
Менин досторум, тааныштарым акча сурап бербей жүрө беришет. Анан менден акча сураганда акчам болсо да жок деп коем. Ушул кылганым туурабы, рахмат. Тажаткан окшойт а? Сурай берип, бербей коюп, эми ушул дагы туура болбойт. Бечара бул дагы аргасыз да. Бирок мындай дебеңиз. Жок десеңиз жалган болуп калат. Мүмкүнчүлүк жок деп коең, болду. Ошол ойдон кутуласыз да, нормально. Аны билесиз да, баары бербей. Ошон үчүн кээ бир досторубуз айтат эле. Мисалы бир карыз сурап келсе, дос мына 1000 сомго ушу үйүнө жете турган, түшкү тамак жей турган берип турушун. Жок, кайтарыбсыз эле болду. Деп нары сурап келген карызын бербейт экен да. Азыр ушундай болуп калды аксырлар. Мурда колуң менен бергенди путуң менен аласың деген бар эле. Азыр путуң менен да ала албайсың. Басып жүрөп чарчайсың болду. Эми азыр ахиретте аласың эми. Ошон үчүн бирөөгө эгерде карыз берсеңиз, мындай бирөөгө берсеңиз, ушундай ойлонуп бериң. Бербей койсо сизге вообще кыжалат болбой турган болушуңуз керек да. Бербей койсо мага кыжалатчылык жок. Ошол деңгээлде берсеңиз мейли. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Устаз, Хидаятул Кур'андын канча тому которулуп басылган? Мен биринчи, экинчи томун таптым. Калганы басылып чыкканбы? Жок, чыга элек. Иншалла үчүнчүсү даяр болуп атат буюрса. Жакшы дуа кылып турсаңыздар иншалла. Азыр медреселерде Кудай кааласа бир 20-15 күндөй сабак калды. Буларда отуруп деле, бул деле Кур'андын тафсири деле бул нары бери жүгүрүп оңой эмес экен. Буга толук внимание жазып, себептен көп тафсирлерди караш керек экен. Тияк-бияктардан. Анан бирок алхамдулилля азыр бир 90-95% бүтүп эле калды 3-чү томдучу. Иншалла дуа кылып турсаңыздар, Кудай кааласа 3-чү тому чыгып калат буюрса. Баары канча том болду? 6. Азыр иншалла Кудай кааласа 11ден 15ке чейин. 15ке чейинки ушул бир том чыгып берет, буюрса. Мен операция болгом, анан жунуп болуп калдым. Кандай кылып Куран намаз окусам болот? Кусул алайын десем, жаңы эле болгом операция. Жок, сиз кусул албаңыз азыр жаңы операция болсоңуз. Таяммум деген бар, алхамдулилля динибиз ушундайга иштеткен да. Анан таяммумду качан алабыз анан? Туурабы? Таяммумга да амал кылып коюш керек да. Мына ошон үчүн Алла таалам сизге шифа берсин. Бирок ошол карап туруп, азырынча таяммум деген мындай. Үйгө ошол бир жакшы жуулган, тазаланганбы, айырмасы жок. Ташты коюп койсоңуз деле болот. Чаңы болбосо деле. Эгерде чаң боло турган болсо, кээде кирпич коюп койсоңуз болот. Ошо алакандай болгон таш болсо болду. Сиздин алаканыңыз батсын да мындай кармаганда. Ушунчалык болот. Мындай эки жагына мындай эле кылып коесуз. Мындай кааласаңыз. Жоксо мындай кылып туруп, бул жагы кармак мындай кылып коесуз. Ташты коюп туруп, макул таяммумда биринчи фарыз ниет болот. Экинчи фарыз жер жынысынан болот. Үчүнчү фарыз ошо колуңузга тийгизгенден кийин, зарт деп коет, ургандан кийин мына мындай кылып туруп жүзүңүздү сылайсыз. Каш, көз, мурун, муруттун жайы кетти. Түшүнүктүбү? Дагы ташты кармайсыз. Бул жагын да кармайсыз ташты. Андан кийин мына колду бул жакка чыгарып туруп. Мен азыр түрүлбөйт го дейм. Мондай кылып туруп, чыкканакты кошосуз. Бул жакка чейин алып барасыз, эки жакты. Бул жагынан да мындай чыкканакты кошосуз, бул жагына мындай кылып алып барасыз. Бүттү. Ушу менен намаз окуй бересиз. Эч кыжалат болбоң. Мен жуунбай калдым эле кандай. Куран да окуй бересиз, намаз да окуй бересиз. Бемарал, алхамдулилла. Албетте, ушудан кийин эгерде кан чыкса, жел чыкса, же заара чыкса, же уктасаңыз, анда кайрадан таяммум аласыз. Ага чейин ушул жарайт. Ушул менен пешимди дагы, асырды дагы, шамды дагы, куптан да окуй бересиз. Ар бир убакыт келгенде жаңылабайсыз. Бирок качан жаңылайсыз? Качан даарат сынса. Түшүнүктүбү? Кайер келдик бизде сураныч. Кусуланы. Ассаламу алейкум. Жума. Устаз, бизде сураныч бар. Азыркы күндө Москвада, Кыргызстанда негизи эле кыргыздар лотереяны көп ойнотуп жатышат. Ушул тууралуу баяндарыңызда айтып турсаңыз. Өткөндө деле айттык эле тасырлар. Лотерея бул кумар. Бирөө утат, оно утулат. Ислам дини буга ыра көрбөйт. Ислам дини сооданы ыра көрөт. Барына 11-ине тең пайда болсун да. Оно кыжалат болуп, ичинен жини келип, ошо бирөө утуп кетеби деп. Я,
Анан буга болбойт бул. Ошон үчүн буну кумарга Алла Таала муну тыйып салган. Кичинекейи болсун, чоңу болсун, айырмасы жок. Ажеке, атам өтүп кетти, түшүмө кирип, мен силерден капамын деди. Эмне кылсам сооптор барат? Жооп берип коюңчу. Аллаху акбар. Ата-энеге иншалла эми көп Куран окуңуз. Артынан карагыңыз эми сиздин күчүңүз канчалык. Атаңыздын бир туугандары менен жакшы мамиледе болуң. Осуяттарын аткарың. Атаңыздын достору менен жакшы мамиледе болуң. Эгерде колуңузда бар болсо, бечараларга кичине курсагын тойгозуңуз. Бир жетимдерди карап коюңуз. Бир жетим болсо деле мейли. Ошонун курсагын саркы кечкисин бир нерсе кылып туруңуз. Өзүңүз кичине азыраак жесеңиз, бир жетимдин курсагы тоюп калат. Кандай дедиңиз? Бир жетимдин курсагы тоюп калат. Иншалла, Алла субхана ва тааладан көбүрөөк дуа кылың. Алла Таала атаңызды ыраазы кылат иншалла. Жума күнү кечиип келсең, имам хутба окуп жатса, 4 рекет сүннөтү окуй берсе болобу? Көзүң жетип калсачы, жетишпей каламбы деп кандай кылыш керек? А эгерде фарызга эле жетишип калсаң, кийин кандай ниет кылынат? Жума намаздын 4 рекет сүннөтү болобу же пешим намаздын сүннөтүбү? Алла разы болсун. Аллаху акбар. Жумага кечип калдыңыз эле. Келсеңиз хутба айтып аткан экен, окубайсыз сүннөт. Не кылба? Окуйт. Хутбаны угасыз. Жуманын хутбасы туугандар, бул улуу амал. Бул шарт. Жума хутбасыз болбойт. Хутба болбосо жума болбойт. Бул шарт, бул фарыз деген даражасында. Угуу дагы важип, милдеттүү. Хутбаны угуп атканда, ушу уккан адамдар 2 рекет намаз окуйт го. Намаздын абалындай болуп отуруш керек. Сүйлөгөн болбойт. Намазда кандай? Сүйлөсө болбойбу? Болбойт. Жуманын хутбасы окуп атканда дагы сүйлөсө болбойт. Бирөө ойноп атса, мындай болсо, ошону кой деп айтса дагы болбойт. Себеп дегенде, мисалы сен намаз окуп атасың, жаныңда бирөө ойноп атат. Ойнобо деп айтсаң эмне болот? Намаз сиздинки да ошондой болуп калат дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн фукахалар айткан таксырлар. Мына өтө жакшы мында суроо берди. Буларда жуманын карап туруңуз. Хутбасы. Бул 2 рекет намазга кайым макам орун басар деген. 4 рекет окуйт элек го пешинде. Жумага келген 2 болуп калды го. Ошо экөөнүн орун басары деген хутба. Ушунчалык айтат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери бар. Бирөө бекерчи болсо, ошону андай кылба, бекер ишти кылып атса, өзү иш бекерчи ишти кылды дейт да. Колбу? Ошон үчүн өтө көңүл буруш керек. Тим более келип аткандан кийин намаз окусаңыз болбойт. Жума хутба келип отуруп угасыз. Эми жума окулат го. Биринчи жумадан кийин 4 рекет, анан жумадан мурдагы 4 рекет бар го. Ошону кошо окуйсуз. Болду. Пешим деп окубайсыз. Жуманын сүннөтү деп окуйсуз. Жуманын сүннөтү. Сүннөтү муаккада кирет. Так, эмне деген сурооңуз бар эле? Көзүң жетип калса, жетишпей каламбы деп кандай кылыш керек? Караңыз. Эгерде хутба баштар элек болсо окуңуз. Хутба баштар элек болсо. Анда баштап алдыңыз да. Сиз 2 рекет окугандан кийин хутба бул жактан башталып кетти. Толуктап аласыз, анан угасыз. Шо? Аял киши намаз окуп аткан учурда чочун эркек кирип калса, намаз кабыл болобу? Мен намаз окуйм 5-6 жылдан бери. Анан 1,5 жылдан бери Куран окуп атам иншалла. Шүгүр, суром. Музыкасыз тура албай калдым. Бассам турсам дагы напсимди жеңе албай атам. Мурун намаз окуй элек школдо окуп жүргөндө аябай укчумун. Жардам бериңиздерчи, эмне кылам? Катуу насааттардан айтыңызчы, сураныч. Күнөө экенин билем, бирок ушундай кыла берем дейт. Эми намаз окуп атканда чочун эркек кирип калса деле намаз боло берет таксырлар. Намаз боло берет. Намазды окуй берет. Албетте, мына музыка маселесинде бунан калыш үчүнчү альтернатива ушуну орун баса туруп, сиз убактыңызды занят кылың да башка убакыт менен. Зикир менен, Куран менен,
ушунчалык музыка неме болсоңуз, ислам анашиттери бар, жакшы немелери менен. Аллахтын аттарын, музыканын кесепети жаман. Алымдар айтат, кулакка бир керсе ошо ойдон кайра чыкпай коет дейт да. Бир убакыт өткөндөн кийин ошо эме боло берет экен да. Пластинка кайра урат экен да. Аллахым сактасын. Бул шайтандын домбурасы да чакырат да бул. Зынага чакыра турган нерсе да. Ошон үчүн иншалла этиятташ керек. Аллахым өзү инсап берсин, товфик берсин. Адамдын жаралганына болжол менен миллион жыл болсо, жердин жаралганына миллиард жыл болсо, Алла Таалам качан кантип жаралган? Бул суроону мечиттин имамдарына берсем, урушуп салды. Тура эле урушуптур. Шайтанды уруп да койсо болмок экен. Мен сени урубай эле турам, шайтанды уруп атам деп. Мындай пайгамбарыбыз айтканда, шайтан мынаны ким жаратты, аны ким жаратты, аны тигиничи деп суроо берип, акыры ушуну сурайт дегенде айтат сага. Бардыгын мейли Алла жаратыптыр го, Алланы ким жаратты деп пайгамбарыбыз айт, ошондо айт деген. Не деп? Алла жаратуучу, ал жаралган эмес деп айтып бүттү. Алла жаратуучу, ал жаралган эмес ал. Шайтанга жол ачпаш керек. Экинчиден мына миллион миллиард дегендер булар жок. Аламы жакында эле болгон, түбөлүктүү ал ахирет бар. Бир нерсе сурайын, мен азыркы учурда 19 жаштамын. Курандан 2 пара жаттагамда, азыркы учурда 30 пара Куранды окуп бүтүрүп турмушка чыксамбы, же Куранды жаттап бүтүрсөмбү? Кыздарга жаттаган ыңгайлуубу, же окуп турганы турмушка чыгып Куранды хатым кылып окуп турсам кандай болот? Оюңузга муктажмын. Рахмат, Алла разы болсун. Менин оюмча, эгерде жуучулардан ушундай ыймандуу, жакшы мүнөздүү келсе, турмушка чыгыш керек. 30 параны жаттагандан кийин чыгам дебей, азыр мисалы 19 жаш болсо, алхамдулилла, өзү 19-20 жаш эң бир жакшы жаш. Көп кечиктирген да жакшы болбойт. Көп кечиктирген жакшы болбойт. Бузукулук болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде силерге жуучу келип ушул карасаң ыймандуу экен, мүнөзү жакшы экен, бербей койсоң бузукулук болот деген сөз. Ошентип кармап эле отура берсең, кээ бир жерлер бар, махырды калыңды коюп койгон, бербей отура берип, ал кызы дагы бузат, башкаларды дагы бузат, ою, пикири бузат. Ар бир нерсенин өзүнүн учурунда болот. Өзүнүн учурунда болот. Ошон үчүн алхамдулилла 2 пара экен, Кудайга шүгүр. Кийин акырын музак жабылган. Жаттап алып унуткан бул чатак нерсе. Ошону бар нерсени жаттап бышыктап койгон, мына ушул. Жеке сизге суроом бар. Биздин үй бүлөнү бирөөлөр кара дуба менен бакчыларга жолуму тосуп коюптур. 1 жыл болду Москвага келгениме. Дагы деле ишим жүрүшпөй жатат. Эмне кылып кеңеш бересиз? Биринчи, кээ бир адамдарчы кичине бир нерсеге эле өзү жаман күмөнгө чогулат да, бизди мындай кылып бериптир, бизди мындай кылып бериптир, мындай кылып. Кызыктырбайт бардашта. Алардын баары четке кагыңдагы такыбалыкты тандаа. Саркы кечки намазды тандаа, дуаларды бекем тандаа, бардыгын жандырат, бардыгын чачат. Бардыгын талкалайт. 5 убакыт намаздан өткөн чоң тумар жок адам баласына. 5 убакыт намаздан өткөн жолду ача турган, ырыскыны ача турган, ийгиликти ача турган башка амал жок. Эң улуу амал ушул. Чын жүрөктөн окуңуз, такыбалык менен. Жакшы күмөндө болуң, дуа кылыңыз, сүннөткө бекем болуң. Устаз, биз Россияда эмгектенебиз. Бул жакта кыргызстанский номердеги автоунааларды камера тартпайт. Таптакыр штраф келбейт. Ошол машина менен жүк ташып тапкан акча адалбы? Башка жумуш табыш кыйын болуп атат. Жок, камера эмне эле тартпайт деп эле правила буза берген болбойт аксыре. Камера тартпайт деп эле буза берген болбойт агы. Алла көрүп турат. Конечно, кыргызстанский номерден тартпайт экен деп эле кызылдан өтүп башка тияктан ар жактан андай кылбаш керек. Эми жүк ташыган ал акчаңыз адал эле ал. Өзүңүздүн кылганыңызда күнөө жазылып атат. Ал жерде адал арамга бөлүнбөйт айыры. Бирок мындай кылбаңыз, мына иште.
Телефондон Куран угуп атканда сажда аяты келип калса, сажда важип болобу? Жок. Телефондон уксаңыз, дисктен угатсаңыз, флеш картадан угатсаңыз, кассетадан угатсаңыз, мейлиби? Сажда аяты келип калса, Куранда 14 жерде сажда аяты бар. Аны уккандан кийин сажда важип. Бирок мыналардан уксаңыз, сажда важип эмес. Макулбу? Микрофондон уксаңыз, бул жакта окуп атат. Имам микрофондон окуп атат. Мен сырттамын. Уктум, сажда важип болот. Адамдын өзү бу жерден жаздырып койгонму телефондогу, ага сажда важип болбойт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле мисалы. Радиодон кетип атасың, радиодон запись менен угу. Ага сажда важип болбойт. Микрофондон бул жактан укту, мен эшитти элем, ошондой менен сажда важип болуп калат. Ошон үчүн мына хатым Курандарда таксырлар кээде биз даңгыратып сыртка беребиз го. Сыртта адамдар көп тияк биякта жүргөн болот го. Сажда аяттары келгенде жакшы болбой калат таксыр. Ошолордун баардыгын күнөөкөр кылып, өзүңүз да күнөөкөр болуп, биягын этияттабайды бул кишине. Канча адам уга турган болсо ошондой эле кылып эле. Сыртта мисалы неме окуп калат да бул. Бирөө ажатканада окуат, башка болот, бирөө билет, бирөө билбейт, бирөө уктубу? Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, билесиңби, билбейсиңби, мойнуңда важип болот бул. Сажда кылбай турган болсоң күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн кичине имамдарга дагы бул жерде жолдомода кичине этиятты кылып, машалла микрофон таравихте көбүнчө ушундай немелер болуп кетет. Азыр өтүп кетти го бул. Ошондо да кичине эске алып коелу да. Мен мына ушу мечиттин өзү мына ичиндеги ушуга звук чыгара турганда, сырттагысын кичине этият кыла турган. Так, сизден суранайын дегеним нерсем үшүр боюнча. Сиз кайракы эгинге 10/1, ал эми суулуу жердеги эгинге 20/1 дедиңиз. Мисалы 10 тонна картошкага канча үшүр берилет? Мындай да. 10 тонна картошкаңыз кайсыл жерде эктиңиз? Жамгырдын суусу менен эле өсөбү? Бизде Каракулжа районунда Акыя деген айылыбыз бар. Ошол жерде тоосунда эч кандай аякта арык парк канал жок. Мен эсимде биз ошол жерге картошка эккенбиз. Жамгырдын суусу менен эле болот экен да. Ошондой болсо 10 тоннадан 1 тонна үшүр. Эгерде мына азыр чүйдөгү мына жерлерде ал жерде сууга буруп алып келип атасыз, сууга акча төлөйсүзбү, төлөбөйсүзбү? Аренда төлөп ошол жерге. Эгерде сиздин мээнетиңиз менен суу келе турган болсо, анда 20/1. Азыркы 10 тоннаңызга 500 кг бересиз. Түшүнүктүбү? Асмандын жамгыры менен Алла Таала мындай табият менен бере турган болсо, анда 10/1. 10/1 болот. Эгерде сиздин мээнетиңиз менен сууга сиздин мээнетиңиз болсо, анда 20/1 болот. Чөп пресстер дагы ушундай. Тияктан чаптыңызбы? Бедеби, айырмасы жок. Бирок асмандын суусу менен да? Азыр сиз мындан арыкты газып, каналдан газып, сиздин мээнетиңиз менен суу алып келген жоксуз да? 10/1. 10 пресстен 1 пресс үшүр. Болбосо 20/1. Мен 23 жаштамын. Бир кезде Аллахтын атынан касам ичкем. Бир ишке байлап. Аллага касам, атам айылдан шаарга Бишкекке келсе, бир күн 24 саат этикафка отурам деп. Ошол күндөн көп өтпөй атам айылдан шаарга келди. Бирок мен ичкен касамды аткарган жокмун. Ошентип атам шаарга келгенден кийин, жаңылбасам 2 күндөн кийин үйдөн чыгып кетип, кайтып келбей койду. Адашып кеттиби же атайын кетип калдыбы айта албайм. Арак иччү. Себеби ошол атам чыгып кеткен күнү жарым саат өтүп-өтпөй эле таппай калдык. Атамды канча издедик, таппадык. Кайдасың программасына 2 жолу милицияларга да кайрылдык. Жыйынтык чыкпады. Ошондон бери азыр 5-чи жыл кетип бара жатат, азыркыга чейин дайынсыз. Мен атамдын жоголушун каалаган эмесмин. Ким эле кааласын? Атасы жоголуп кеткен деген жаман экен. Өлүгү же тирүүсү белгисиз болгон. Апам менин 6 ай болгон кезимде каза болуп калыптыр. Көргөн эмесмин. Суроо. Касам ичкенден кийин канча убакыт ичинде аткаруу керек?
мындай. Эгерде мынал касамды айттыңызбы? Эгерде атам айылдан шаарга Бишкекке келсе, bir күн 24 саат этикафка отурам деп, келдиби? Эми сиз мына касамыңызды аткарышыңыз керек. 24 саат мечитте этикафка отуруш керек. Бул ант кылган мойнуңузда милдет болот, важип болуп калат. Бирок мечиттин ичиндеги этикафчы орозосуз болбойт. Этикаф орозо менен кошо болот. Түшүнүктүүбү? Демек, таң атканда ниет кылат дагы бол, шамга чейин мечитте орозо менен этикаф кылат. Өзү мисалы эме кылып 24 саат отура берет. То есть мынанда кенен түшүндүрүп коеюн. Саарлыкты жакшы жеп, курсаңызды тойгозуп, мечитке келиңиз. Ошо мечитке келгенде саат канчада келдиңиз? Багымдатка келдиңиз да. Болду. Орозо туттуңуз, ошого дейин этикафта болосуз дагы. Ооз ачарда сиз оозуңузду ачасыз, курсаңыз тойгозосуз. Бирок үйүңүзгө кетип калбайсыз. Түшүнүктүүбү? Ошол жерде мечитте жатасыз. Эртеси күнү багымдатты окуп, анан үйүңүзгө кетесиз. Бүттү ушу менен. Сүннет болобу, нафил? Сүннет болобу, нафил болобу? Важип болот. Бул ант ичкен да. Макулбу? Бир назыр кылыбы дайда бул дагычы. Милдет болуп калат. Эгерде нафил боло турган болсо, нафил этикафты бир ниет кылып койсочу, ага биздин аалымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кандай? Нафил этикаф орозо менен болобу же орозосуз болобу дегенчи. Кээ бирлери орозо менен болот дейт, кээ бирлери орозосуз болот дейт. Бирок нафил этикафты караңыз. Ал нафил этикаф 1 саатка деле, 1 минутага деле боло берет. Этикафтын түрлөрү бар. Биз ар бир кирген сайын мечитке этикафты ниет кылып койсок, этикафтын соогун алабыз. Демек, ушул жакшы бир маселе козголду. Биз мечитке кирип атканда эмне ниет кылып коюш керек экен? Этикафты ниет кылып коюш керек. Навайту ана атикафифи. Болду. Убактысын айтпайбы? Жок, убактысын. 1 минут кайра чыгып кетсеңиз, 1 минуттук этикафтын соогун аласыз. Атакиф. Ниет кылдым этикафты. Болду. Ма думту фи. Качанга чейин мечиттин ичинде болсом, ошого чейин этикафты ниет кылдым деп коем. 1 саатка чейин болсоңуз, 1 сааттык этикафтын соогун аласыз. 5 минут болсоңуз, 5 минуттук этикафтын соогун аласыз. Иншалла шамдан куптанга чейин отурабызбы? Этикафтын шамдан куптанга чейин соогун алабыз. Ниет кылсаңыз, бирок ниет кылбасаңыз албайсыз. Ниет кылганга ушу берилет. Бул нафил этикаф. Сүннөт этикаф ал Рамазан айда гана болот. Качан болот экен? Рамазан айда гана болот. Акыркы 10 күнү. Же акыркы эгерде 30дан жаңырса. Эгерде 30дан эмес 29дан жаңырса, акыркы 9 күн болуп калат. Бирок ушуну билип коюңуздар, туугандар. 30 күн орозо дегенчи, биз мээбизде сиңилип калгандагы 29 күн болбосо керек деп калган, бирок Кудайга шүгүр элибиз кыйла илимдүү болуп, бул туура эмес түшүнүктөн азыр чыкты. Ай кээде 30дан жаңырат, кээде 29дан жаңырат. Макулбу? Бирок бизге бир кушка бар. Кандай дебейсизби? 30 күн кармадыңыз, 30 күндүк сооп алдыңыз. 29 күн кармадыңыз, кыжалат болбоңуз. Алла 30 күндүк соом берет. Bir gün az болуп калды эле го? Bir gün az болуп калбады беле? Жок, Алла субханаху ва таала толук. Ага кыжалат болбо. Эми этикаф, ошол этикаф асырдын убагында шамга чейин кирип кетиш керек. Биздин Ханафи мазхабта Рамазан айдын этикафы бул сүннөт этикаф, сүннөтү муаккада кифая этикаф. Жами мечит болуп туруп эч ким этикафка келбесе, баарды күнөөкөр болот. Bir adam da etикафка отуруп койсо, баардыгы күнөөкөрлүк мойнунан сакыт болот. Ошон үчүн иншалла карап туруп, ал качан кириш керек? 20-сынан мурда. 19-нан 20-сына өтөт го? 20-нчы орозону азыр кармайбыз дедим, сен өтөт го? Вот ошондон кирип калыш керек. 20-сына. 20-сы, 21-ні өткөнгө чейин 20-сы, мынал 20-сы асырда кирип калыш керек да. Асырда кирип калыш керек. Ошонуку этикаф. Бул сүннөт этикаф. Эми важип этикафтар бар. Нафилде айтып бердим, сүннөтте айтып бердим. Эми важип этикаф бар.
ал назыр кылганда, ант ичкенде, ант бузганда ушул учурларда болуп калат да. Мисалы бир айтып ушундай, атам ден соолугу жакшы болуп кетсе дедиңиз да, 2 күн мен этикафта турам дедиңиз. Бул ушул важип болуп калат. Назыр кылып койдуңуз, качан атаңыз жакшы болуп кетсе. Балам эсен аман Москвадан келсе, 1 күн этикаф кылам дедиңиз, эсен аман келди. Түшүндүңүзбү? Ушул назыр болуп калат. Бирок ушул этикафтар орозосу менен болот. Ошондо 1 күн болгондо бир сутка окулат, жатуу менен. Жатуусу менен. Берки этикафты жатуусу менен мисалы ал карап туруңуздар мисалы. Азыркындай бул 24 саат десе болот. Эгерде сиз 1 күн десеңиз, түнү күн деген жоксуз. 1 сутка деген жоксуз. Күн дей турган болсоңуз, анда күндүз эле келет. Ошо менен аракет бересиз деген үйдө. Хорошо? Түшүнүктүү болдубу? Кеттик дальше. Касамдын убактысы өтөбү дейт. Касамдын убактысы өтпөйт. Качан болсо аткарышыңыз керек. Жогоруда жазылгандай атамдын жолугушуна менин касам үчүн убактысы аткарбай койгонума тиешеси барбы? Эстегенде бирөө этикафка отура албайт, орозо кармай албайт деп коймуш. Кафа үзүрлөр, үзүрлөр. Ал бир 10 адамга, анда 10 кембагалга курсагын тогулуш керек. Канчага? 10 кембагалга. Өтө өзү ватета назыр кылган да, мисалы назыр кылганда. Ант бузсачы, ант бузса, эстегенде бир маселе дагы чыкты. Ант бузган учурда 3 күн орозо өзү. Ант бузган үчүн. Канча күн орозо? 3 күн орозо. Эгерде 3 күн орозо кармай албаса, ушу 3 күн улансын дейт. Мындай. Уда болсун дейт. 3 күн орозосу. 1 күн кармап коюп, анан 10 күндөн кийин да 1 күн, жок, 3 күн уда болот. Так, бул 1. Экинчиси 3 күн орозо кармаганга мүмкүнчүлүк жетпейби? Ошого 10 кембагалдын курсагын тойгосун дейт. Антта. Азыр бул жерде мына этикафка отурам деп Алла Таалага ант ичип атат, анты бузулуп атат, этикаф. Демек 3 күнү дагы бар. Азыркысычы 24 саат этикафы бар. Экөөнү тең аткарыш керек болот. Так, жогоруда жазылгандай атамдын жоголушуна мен касам ичкенимди убактысында аткарбай койгонум тиешеси барбы? Жок, андайга жок. Касамдын убактысы өтүп кетсе эмне кылуу керек? Убактысы өтүп кетсе баары бул тура берет моюнда. Атамдын жоголуп кеткенине мен жана бир туугандарым канчалык жооп беребиз? Караңыздар ал чоң киши болсо, может бир оруса керек да мындай жоголуп кеткен. Дагы караштырыш керек, үмүтсүз болбош керек, издеш керек. Атам жоголуп кеткенде байланыштуу кызматын кылып, батасын албай калган абалда каза болуп калсам, тозокко түшүп калуу коркунучу барбы? Машалла, аябай коркуп неме болуп калган го. Иншалла көп зикир, дуа кылыңыз иншалла. Атам жоголуп кеткенде Аллахтын тагдыры болуп эсептелет. Тагдыры болуп эсептелет. Атам табылыш үчүн кандай амалдар, дуаларды кылуу жардам берет? Туугандар, субханалла, мына кан чыгаруу амал бар го. Өтө касиеттүү, өтө таасирлүү амал да. Курбандык чалуу. Биз көзүбүз менен деле көрдүк. Комада жаткандар, 20 күн жүргөн, эсине келбей, ой. Ар мечиттерде ошондой машалла кан чыгарып, Алла Таала шифа берип койгон. Мурунтан бул кан чыгаруу амал даже мусулман таквабы, фасыкпы, намаз окубаганбы, баарына таасири бар да бул. Албетте Алла үчүн кан чыгарсын, кан чыгарып коюш керек. Кан чыгарып коюш керек. Кичине бир 6 айлык козу болсун дагы алып туруп. Кан чыгарганга бардык жаныбарлар кирет да, халал болгондо. Халал жаныбарлар кирет да. Ооба. Алланын ыраазычылыгы үчүн кан чыгаруу ниетибиз ушул, жамандык кетсин, жакшылык келсин. Не болсун? Кыска нуска айтып коеюн, жамандык кетсин, жакшылык келсин. Я. Козудан айдабычы, тоок деле болор эле. Жок, бул эми баягы курбандык келет го. Бул 6 айдан жогору токтуулар. Ошондой кылып койгон жакшы. Эми берси мисалы козун эми тоокту деле неме кылганда, кичине ога деле сооп бар эми. Ооба, сооп бар. Совсем жок эмес да. Бир жылдар ушундай маселе болуп кеткен, курбанчылыкка тоок деле болот экен депчи. Жок, болбойт. Бир хадис бар, ошону туура эмес талкуулап алышкан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген да.
Жума намазы ең бірінші ким келсе, төөнү курбандык кылгандай соо болот деген. Кийинки келгендери уйду курбандык кылгандай. Андан кийинки келгендер кой, эчкини курбандык кылгандай. Андан кийин кечип келгендер тоок курбан кылгандай. Андан кийин келгендер жумурткасы деген да. Анда курбандыкка жумуртка чала бер бияк. Жемек бул жерде курбандыкты сообун айтып атат. Бул шарияттагы курбандык милдети бар го, курбан айтып келатат го. Ага тоок болуп өтпөйт таксыр. Макулбу? Ал жерде туугандар. Эгерде төө сойсоңуз 5 жылдык болсун. Уй сойсоңуз 2 жылдык болсун. Эчки сойсоңуз 1 жылдык сөз болсун. Кой сойсоңуз да 1 жылдык болсун. Бирок шарият уруксат берет. Кайса 6 айдан жогору 1 жылга чейинкиге делечи. Не дейт бирок? Ал пародисти чоңураак болсун да, 1 жылдык койлорго кошуп жүргенде айырмасы болбой тургандай. Ошол өтөт. А курбандык бирок кочкор жакшыраак. Не болот? Кочкор. Койго караганда кочкор жакшы. Пайгамбарыбыз өзүнүн атынан кочкор, 2 курбандык чалган. Жубайлардын атынан уй курбандык чалган. А бир сөздөр болуп кетпеди эле, уйдун эти тигинде мындай, билесиңерби? Ар жерден. Уйдун этинде мына зыян экен, анан тигинде экен, мындай экен. Жок, Аллаху акбар. Алла Таала Кур'анда уйду курбандык чалгыла деп айтып атпайбы? Фадбаха бакара, уйду курбандык. Бакара сүрөсү бар. Кур'анда эң узун аят. Ошо уйдун атынан аталган да. Уй бука бардык адал, алхамдулилlah. Албетте бардык кайсы нерседен чегинен чыга турган болсо зыяны бар да бардыгы. Не дейсиз сиз? Бияктан бирөө суроо бердиби? Я. Кандай дейт? Азыр токтоп туруңуз. Мына назыр кылган эт, садаканын этиби же курбандыктын этиби? Бөлүшүп алайлы, азыр чечип алайлы. Я. Курбандыктын эти. Курбан айттагы курбандыктын эти. Азыр мен курбан айттагы курбандыктын эти бар го. Ал боюнча да кенен айтып берет эле, мен азыр ушу учурда айтып коеюн. Биринчиден айт намазга чейин курбандык өтпөйт. Айттан кийин курбандык чаласыз, айт намаздан кийин. Ошол өтөт. Так. Ошол күнү эгерде успет этпей калсаңыз кыжалат болбоң. Эртеси күнү чалсаңыз да боло берет. Ал да болбой калды, 3-чү күнү чалсаңыз да боло берет. 3-чү күнү күн батканга чейин курбандык өтө берет. Хорошо? Аны бөлгөндө кандай? Фукахалар айтат, 3кө бөлгүлө дейт. Bir bölügün özünüz jеңиз, bir bölügün tuğanдар менен, o da söğüktör менен, bir bölügün beybeçara jetim jesir kembagalдарга берип коюңуз. Макулбу? Эми, эгерде сиз азыркында назыр кылдыңыз, курбанды, кан чыгарам, ушундай болуп кетсе ушундай кылам деп. Ал бейбечараларга бериң аны. Же болсонда назыр деле кылган жоксуз, бирок садака кылдыңыз. Жөн элечи. Аны өзүңүз жесеңиз болот. Бирок өзүңүз канча жесеңиз, курбанчылыктын сообу ошончолук сизге азыраак болот. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы, жөн эле мен курбанчылык кылам дедим дагы, бейбечараларга же башкаларга таркатпай эле. Курбанчылык канча 50 килограмм эт чыкты эле, 1 килограммын өзүм жедим. Ошончо сооп азаят канча болсо, калгандар бар сооп бериле берет. Ошон үчүн уламалар айткан эң жакшысы, эгер ошо бирөөгө атап койгонуңузчу, өзүңүз пайдаланбай эле башкага берсин. Башка жесин. Өзүңүз муктаж болсоңуз го эми мейли ал. Макулбу? Адам каза болгондо жаназа намазынын алдында жакындарынын баласы, бир тууганы жана башка бирөөсү каза болгон адамдын жоопкерчилигин мойнуна алган кезде баланчанын бересеси болсо мен берем, аласасы болсо кечтим деп, эгерде аласасы болсо каза болгон адам кечкен болуп өтөбү дейт. Аллах акбар, жакшы неме кылыңыз. Мындай бол, туугандар. Жаназа намаз карыз болуп калса дагы окулат, окулбай койбойт. Албетте бизде бир адамды туугандарын алып кепилдик алдырып коет. Себеп дегенде адам баласы өлүм качан келер экен билбейт. Аласа бересеси болот. Ошон үчүн бирөө чыгып туруп, аласасы дагы бересеси болсо да мага кайрылга. Туура айтасыз. Аласасы болсо менен алыңыздар деп мойнуна алгандан кийин сен беришиң керек. Күбө менен келсе, не менен келсе,
Жөн ар ким келип алып эле мага мынча карыз да мындай канча жок. Баары далилденип келсе, ошон үчүн менен аласыздар деп мойнуңузга алгандан кийин сиз беришиңиз керек. Так, бир. Эми буга ким бересе болсо биз аны кечирдик десечи, бул кечиргенге булардын акысы жок, туура айтат. Ал өтүп кетти да. Ал кайтарып бериш керек, ал мураска бөлүнүш керек. Кечире албайт аны. Мен ушул суроого мен чын айтсам мендер көңүл бурган эмес экем. Алла разы болсун ким суроо берсе да. Бирок караңыз, ал киши өтүп кетти. Ошого карыз эле Эшматка $5000 карыз эле Ташмат. Эшмат өтүп кетти. Бияктан эмре чыгып алып турдуруп, биз аны кечирдик деп атат. Жок, аны кечирдикке ким, ушуга ким мураскор болсо, ошонун баардыгы туруп кечирдик болсо, ошондо өтөт. Мурасын кечирип атат да. Түшүнүктүбү? Өлүктүн ата-энеси, аялы, 2 баласы, 2 уулу, 3 кызы, баардыгы биз өзүнүн акыбыздан все кечтик. Ана ошондо өтөт. Жалгыз, тем более бир тууганы калтырды, биз кечтик деген акысы жок ал. Ага мурас тийбейт, каяктан кечет ал? Ал кайтарып бериш керек, ал мураска келиш керек. Намаз убакыты болуп калдыбы? Убакыт барбы бизде? Бүгүн суроого келип отурдук, а? Так, дагы эмне? Эгер бересеси болсо, ошону ала турган адам уялгандан, өлгөн адамдан кантип алмак элем деп ойлоп, менин аласам бар деп айткандан уялып сурабаса, бирок ичинде кыжалатчылык болсо, кыяматта акыбал кандай болот? Жок, келип туруп, ошол учурда эми тим эле кой, бирок кийин айт. Күбө менен келип мындай деп. Кыжалат болбой. Бирок эң жакшысы эгер мүмкүнчүлүк болсо, кечиргенге жетпейт. Мен күбө катары болгондо ким келет, мисалы үчүн аялым кирет, аялына койсо, аялга айтып деле койсо болот, мисалы үчүн туурабы? Сен күбө катары болуп койсо, аял алдап деле күбөм деп койсо, кимдер кирет дейм ошо күбө катарыга? Күбө менен келди. Жөн эми шариятта күбө фасыктын күбөсү өтпөйт. Ошон үчүн мисалы фасыктын күбөсү өтпөйт, мисалы намаз окубаган тияк аяктан күбөсү каяк десин, намаз окуп Алланын алдында намаз өтпөгөн ана. Жок. Бирок азыр мисалычы бирөөнү алдап эле алып келсечи, бул өтө чоң күнөө. Башында жалган күбө боюнча айттым го мен. Бул өтө чоң күнөө. Далилдениш керек. Күбө алып келе албай, болду, ахиретте калат таксыр. Эгерде мен жок, кечкен жокмун, алам акчаны десе, ахиретте алат. Эгерде кечип жүргөн болсо, азамат. Күбө эки тараптан болуш керек. Өлгөн жактан жок, тиги жактан эле. Өлгөн жактан ким бар? Тигилер эле эко күбөлүк өтөт да, ушу өлгөн киши точно ушудан карыз алган, биз күбөлүк өтөбүз. 5000 сом ушу Эшматтан алган деп күбөлүк өтөбүз дейт да. Тигинин күбөлүгү кереги жок. Өтүп кетти да. Bir Орус киши карып калган элекчи. Динди кабыл алыптыр, илгериле. Бирок жүрүм туруму башка турганы менен орус бойдон калыптыр да. Анан мен кызыгып сурасам, кандай көмүлөбүз өлгөндө деп сурасам, ал жанагы оюнда гробко жатпай болуптур да. Христиандардын эле жанагы эмесинечи, жүзөсүнө алыпчы. Ушуну кандай болот? Бирок андан сурасам мен мусулманмын дейт да. Келмен айтыптыр. Келмен айт, мусулман болгондон кийин болду. Жүрүш турушу, тияк бирак ичип чочко бочко жеген арак барак ичсе да баары мусулман бул. Ал күнөө өзүнчө, бирок бул алхамдулилля бул иманы бар, бул мусулман, буну жакшы ыззат менен жууп, кепиндеп, жакшы көтөрүп алып барып, мусулмандардын мүрзөсүнө коюш керек. Эгерде тияк бияк болуп туруп коюлуп кеткен болсо, эми ал эмне кыласың эми? Кары убакыт болуп калды окшойт, а? Так. Мына акыркы суроосун бир окуп бүтүп коеюн дагы. Так. Мен бир жолу чогуу иштеген байкелер менен намаз окуган болчумун. Ошол учурда гусулум жок эле. Намаз убактысы келип калды. Дарат алып эле окуп койгом. Жок, дарат алып эле окуп койгом. Себеби чоң эле байкелер болчу. Гусулум жок деп айткандан уялып, кошулуп окуп койгом.
ошол учурда ичимден кыжалат болуп тынчтана албай бир башкача болгон. Суроо: мен ушундай кусулсуз намаз окуп койгон үчүн кандай жазалар айтылган? Динден чыгып кеткен жокмунбу? Кечирилүүсүнүн жолу барбы? Ошол жерде мен кусулсуз болгондун себеби жамааттын, байкелердин намазы кабыл болбой калган жокпу? Өзү мындай кылбашыңыз керек эле, эми истигфар тоба кылыңыз. Динден чыгып кетпейсиз. Динден чыгып кетип истигфар тоба кылыңыз. Кечирилүүсүнүн жолу ошол, садакада кылып коюңуз. Байкелериңиздин намазы боло берет ал.